негизи жалпы республикалык тестирлөөнүн ошол тесттерди суроолорду суроо мындай логикасы биздин мектептеги билим берүү системасыныкына бир аз окшобойт. Муну жакшы билесиңер. Айрыкча аналогиялар деген бөлүм бул мектепте келбейт, окутулбайт. Ошон үчүн сиздер бул аналогия бөлүмүнө мындай атайын бир даярдыктан өтүшүңүздөр керек. То есть муну бир курстарга барып болсо деле деп айтайын десем, мен курстар кеч болуп калды, бирок сөзсүз түрдө жанагы тесттин кейжиден деле ошол ОРТ тууралуу түшүндүрмө китепчесин алып, аналогиялардын канча байланыш түрү болот экен, муну алып, колго алып отуруп алып, же болбосо интернеттен таап алып туруп PDF форматын мен деле жөнөтүп коем. Сөзсүз аналогиянын байланыш түрлөрү боюнча 1-2 күндүн ичинде мындай шашылыш маалымат алыш керек да. Мындай бул аналогия байланыш түрлөрүн билбесеңиз, сиз мисалы өзүңүз каалагандай бир логика менен байланыштырганга аракет кыласыз. Жалпы республикалык тестирлөөдө сөзсүз кандайдыр бир эреже бар да, мисалы жөн эле байланыштыра бергенге болбойт да. Мисал берейин, мындай деген бир аналогиялык байланыш келип калды. Мисалы каркыш деген аналогиялык байланыш келип калды. Сиз болсо муну мындай жөн эле эч кандай билимиңиз жок болсо, аналогиялар тууралуу түшүнүгүңүз жок болсо, сиз мисалы каркышын да жайт деп байланыштырып коюшуңуз мүмкүн. Дагы башка бир мезгилде жай турган бир нерсени берип койсоңуз, ал балким туура келбей калышы мүмкүн. Анткени мезгил, окуя деген түшүнүктөр бар. Кыскасы башка байланыш түрү менен түзүлүп калган болсо, сиз ойлогон вариант туура келбей калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бардык ошо аналогия байланыш түрлөрүн бир катар сөзсүз түрдө карап койгон оң болот. Бул биринчи жагы. Анан экинчи жагы, негизи жалпы республикалык тестирлөө ошол бүтүрүүчүлөрдүн билим деңгээли менен бирге бул эмнесин дагы көбүрөөк текшерет, логикалык ой жүгүртүүсүн жана ошондой эле сөз байлыгын. Эң мындай басым жасаган нерсеси бул сөз байлыгы. Анан билим деңгээли дегенде бул мисалы кыргыз тил бөлүмүнө тиешелүү кылып карап атпайсызбы? Аналогияларды, окуу түшүнүүнү, грамматиканы. Бул жерден мисалы кыргыз тилге тиешелүү болгон жери мен айта алам, бул ушу грамматика бөлүгү эле кыргыз тилге көбүрөөк тиешелүү болбосо, аналогиялар, окуу түшүнүү мисалы кыргыз тилге түздөн түз байланыштуу болбой калган жерлери өтө көп. Мисалы аналогияда физикага тиешелүү терминдер, биз ушул программированияда карап аткан жанагы математикалык терминдер, ошол математиканын ичиндеги геометрияга, тригонометрияга тиешелүү бир терминдердин байланыштары, же болбосо биологияга же химияга тиешелүү бир терминдердин, түшүнүктөрдүн байланышы көбүрөөк кездешип калат да. Сиз ошол учурда алар тууралуу бир кабарыңыз болбосо, бир ошол химиялык бир термин айтылган кезде анын эң негизги сыпаты кандай, же болбосо анын жанындагы, жугундагы байланышып аткан сөзү менен негизги байланыш кандай экенин түз таба албасаңыз, бул жерде бир аз кыйынчылык жаралып калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз жалпы республикалык тестирлөөдө сөзсүз түрдө ошол жалпы билимдер тууралуу билимибиздин мындай түшүнүгүбүздүн болгону жакшы болот. Бул дегенди мектептеги сабактарыбызга түздөн түз көз каранды. Анан деги эле мисалы математика бөлүгү деле 60 суроодон турганы менен ошол 60 суроонун биринчи 30 бөлүгү деле билесиздер, бул кадимкидей эле эмне логика да. Кээ бир учурда мисалы колонкаларды салыштырыш керек болгондо 2 колонка берилген, көрүп турасың, мисалы бир колонкада минус сандардын эсеби турат. Бул минус сандарды билбейм, бөлсөңүз же кошсоңуз дегендей ишил көрүп турасың, бул А колонкада кандай кылып эсепти чыгарсаң деле минус чыгышы мүмкүн. Б колонкада кандай кылып чыгарсаң деле плюс чыгышы мүмкүн. Бул мындай ачык көрүнүп турат. Сиз бул жерде убакыт коротуп, аны эсептеп отуруп калсаңыз, анда убакыттан уктуруп коесуз да. Ал жерден чыга турган жооптун
канча экени эч кимди кызыктырбайт. Болгону сиз кайсы колонка чоң экенин билсеңиз гана болду. Бул мындай жөнөкөй логика болгон үчүн кээ бир учурда окуучулар ошону эсептеп отуруп алып убакыттан уктуруп койгон учурлар көп кездешет. Анан демек ошол аналогия болсун, математиканын биринчи бөлүгү болсун, бул окуучулардын ошол логикасын текшере турган, ой жүгүртүүсүн текшере турган, тез чечим чыгаруусун текшере турган бөлүмдөр болуп эсептелет. Анан кийинкиси болсо текстти окуу жана түшүнүү бөлүгү. Текстти окуу жана түшүнүү бөлүгүндө болсо негизи 3 бөлүктүү тексттер келет. Ар бир бөлүгүнөн 10дон суроо, жалпы 30 суроо болот. Бирок 3-чү бөлүктөгү тексттерде 2 текст бар, кош текст деп коет, бири-бирин улантып турган 2 үзүндүдөн келет. Демек жалпы 4 текст болот. Анан буга 60 минут эле убакыт берилет да, эми мисалы жөн эле 30 суроо берилсе деле кээде 60 минутта жетишпей калышы мүмкүн да. Бул жерде кызыгы сиз текстти окуп да чыгышыңыз керек, анан суроолорго да жооп беришиңиз керек. Ар бир текст окуп бүткөндөн кийин 10 суроосу дароо келет. Текстти окуп, анан суроолоруна жооп берип кете беришиңиз керек болот. Анан азыр мен биринчи жалпысын айтып коеюн да, анан бүгүн негизи сиздерге ошол окуу түшүнүү боюнча мындай секреттерин айтып берүүнү туура көрүп турам. Бул жерге көп турбай эле азыр грамматиканы айтайын да, андан кийин анан экранга бир тексттерди бөлүшөйүн, ошол текстти талкуулаганга аракет кылалы. Так, грамматика бөлүгү болсо, негизи грамматикадан да көп кыйналып калдык деп айтышат окуучулар, анткени сиздер унутуп калган темалардан келет сөз. Анткени 11-класстын эле темасы эмес, бул 6-класстан берки темалар келет. Өзү кыргыз тилинин практикалык грамматикасында негизинен 3 бөлүк окутулат. Бул биринчи бөлүгү фонетика, экинчи бөлүгү морфология, үчүнчү бөлүгү синтаксис. Эми морфология бөлүгүнөн суроо келбейт. Морфология бөлүгүнөн суроолор келбейт. Бир ошол жагы сиздер үчүн мындай артыкчылык десек, кечиресиздер, фонетикадан суроолор келбейт. Фонетика 5-класстын темасы, а морфология менен синтаксистен суроолор келет. Морфология эмне десеңиздер, булар мындай жашоо өзү жанагы бизде эркек агай дайыма айтат эмеспи, мындай жашоодон мисалдарды алып, мындай бир алгоритмди ойлонуп көргүлө дейт го. Алгоритм бул жашоонун мындай ырааттуулугу да ирээттүүлүгү. Мисалы 11-класс окуучу эртең кайра 5-класс болуп калышы, же болбосо 11-класстын окуучусу эртең соска эмип үйдө жатып калышы, бул мындай боло турган нерсе эмес да, мындай жашоо ырааты менен кетип атат да, ирэти менен. Ошол сыяктуу эле кыргыз тилинин практикасы деле, практикалык грамматикасы деле бул ирээтке салынган. Мисалы, эң башта начальный класстарда эне тили окутулуп атат, жөн эле алифбе окутулуп атат, жалпы сабактар тууралуу түшүнүктөр кирип атат дегендей. Математика, жөнөкөй математика, кошуудан, кемитүүдөн башталып атат дегендей. 5-класска келгенде ошонун практикалык грамматиканын эң мындай башталгычы алифбеси фонетикадан башталат. Фонетикада бизге тамгаларды, тыбыштарды үйрөтөт. Мисалы, ар бир тамга, ар бир тыбыш кантип жасалат экенин, мисалы, А деген тыбыш адамдын кайсы органдарынын катышы аркылуу жасалат. Мисалы, өпкөдөн чыгып келаткан аба эч жерге урунбай түз чыкпак деген сыяктуу бир эрежелер бар. Ошолордун баарын окутуп, 1-5-класста бизге мындай тамганы, тыбышты конкреттүү түрдө окутуп, үйрөтүп алгандан кийин, анан 6-класска келгенде анан ошол тамгаларды, тыбыштарды бириктирип туруп, сөз жасаганды үйрөтүп баштайт. Сөздү жасоо. Бул морфология ошол сөз жөнүндөгү илим. Сөздөрдүн келип чыгышы, сөздөрдүн жасалышы, сөздөрдүн өзгөрүшүн окута турган илим. Эми морфологиянын эң негизги болгон эки бир куралы бар, нерсеси бул сөздү жасоочу мүчө, анан
сөздү өзгөртүүчү мүчө. Сөздү жасоочу мүчө. Бир сөздү уктуңуз, мисалы бир сөздү уктуңуз, ага бир мүчө уланган кезде ошол сиз уккан сөздүн алгачкы мааниси жок болуп кетип аткан болсо, ал башка бир маанидеги сөз пайда болуп калып атса, бул сөздү жасоочу мүчө. Ошол эле учурда ошол эле сөзгө бир мүчө уланган кезде ал баштапкы маанисин сактап калып атса, анда бул сөздү өзгөртүүчү эле мүчө. Сөздү өзгөртүүчү мүчөлөр сөздүн маанисин бузбайт, ошол өзүнүн алгачкы маанисин сактап калат. Мисалы, эмне дейбиз? Аш дейли, аш. Мисалы биз аш дегенде эмнени түшүнөбүз? Бир аш, тамак аш да, же болбосо мисалы Кыргызстандын түштүк регионунан алып карай турган болсок, аш дегенде палоо, күрүч. Эми ушуга ч деген мүчө уланса, ашчы десе, ошол элестетип тур, аш тамак адамга айланып кетти да, ашчы болуп калды, адам болуп калды. Же болбосо аш поз. Поз деген дагы сөз жасоочу мүчө бар. Ашка поз деген мүчөнү улаганда ал адамга айланып кетти. Демек өзүнүн биринчи маанисин жоготту, ал аш болбой калды, тамак болбой калды. Кадимкидей жандуу адам болуп кетти. Бул сөздү жасоочу мүчө. Сөздү өзгөртүүчү мүчө болсо, мисалы китеп. Китеп деген сөзгө лар деген мүчөнү кошсо, мисалы китептер. Бир канча көп китеп болуп калды деген эле сөз. Китеп деген өзүнүн маанисин жоготкон эмес. Мисалы компьютер. Компьютер деген сөзгө лер деген мүчөнү уласаң болот. Компьютерлер, же болбосо компьютерге баратам, же компьютерден келатам, компьютерден алдым, компьютерге койдум деген сыяктуу мүчөлөрдү улаган кезде булар өзүнүн негизги компьютер деген маанисин жоготкон жок. Ошондой. Анан эми ушул жерде аналогиялар менен грамматика боюнча суроолор болсо бергиле, ошолорго жооп берип, анда жок болсо мен окуу түшүнүүгө өтөйүн. Түшүнүктүү агай. Жакшы элеби, мындай пайдалуу эле нерсе айттымбы же көп деле пайдасы болбой калдыбы? Ооба, түшүнүктүү агай бардыгы. Жакшы эле. Пайдасы жок. Ооба. Окуу түшүнүүгө өтө берели дейт. Жакшы. Анда окуу түшүнүүгө өтө берели. Мен так текстимди ачып алайын азыр, бир мүнөт. Азыркы эле тексттин сканерленген варианты бар экен, ошону таап чыктым. Мындай да. Бизге берилген тексттерди биз окуп жатканда, деги эле текстти окуп баштаганга чейин мындай бир деги эле текстке чейин деле деги эле өзү мындай тестти иштөөнүн негизги жолдорунун бири мындай суроону окуганга чейин же болбосо варианттарды окуганга чейин мындай адам өзүн бир мындай оюн токтотуп алыш керек. Мындай депчи. Так, бул эмне жөнүндө болду экен деген мындай алдыга карата бир өзүн токтотуп, текст эмне жөнүндө болот экен, суроо эмне жөнүндө болот экен деп бир мындай ой жүгүртүп алган жакшы болот. Бул мындай бир олуттуулукту, туруктуулукту алып келет да. Анан мүмкүн болушунча аналогияны иштегенде болсун, грамматиканы иштегенде болсун, окуу түшүнүүнү иштегенде болсун, деги математиканы болсо деле, деги эле кандайдыр бир тест иштөөдө, суроолорду иштөөдө сөзсүз түрдө мунун мындай суроосун окуп туруп, мындай варианттарын көрбөй туруп бир ойлонгонго аракет кылыш керек. Бул эмне жөнүндө болуп атат депчи. Так, мындай деди деп деп алып туруп анан баштасак жакшы болот. Так, ошол сыяктуу эле биздин жалпы республикалык тестирлөөнүн окуу түшүнүү бөлүгүндө өзүңөр жакшы билесиңер, тексттин сол жагында мындай бир цифралар болот, 5, 10, 15, 20 деген, Бул цифралар могул саптарды санайт. Биринчи сапка коюлбайт, 5-чи саптан башталат. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Анан суроолор келген кезде, мисалы 9-чу 21-чи сап деп суроо келип калышы мүмкүн.
кээде ушул окуучулар ушундан адашабыз. Биз эмнеге 9-21 сап депчи мындай коркуп кетебиз да. Жок, ал мындай да мисалы бул абзац сөзсүз 10-саптан башталат деген нерсе жок да. Ушул ар бир ушул саптар боюнча берилген суроолор сөзсүз түрдө могул абзацтын ичинен берилет. Анан эки абзацты салыштырган суроо болуп калган учурда анда мисалы 9-21 сап, анан кийин кайра биякта 30-саптардан деле суроо келе бериши мүмкүн. Эми текстти биз кантип анализ кылабыз, кантип түшүнүп, кантип окуу түшүнүүдөн көбүрөөк балл алабыз деген суроого биринчи абзацты деле окуп баштаган деле мынтебиз да. Жылкы адамзаттын тарыхында өзгөчө орунду ээлеп турат. Биринчи сапты же болбосо биринчи сүйлөмдү же эки сүйлөмдү окуп чыкканда эле токтотуш керек текстти. Так. Эмне жөнүндө болду? Жылкы адамзаттын тарыхында өзгөчө орунду ээлеп турат. Деш керек. Өзүңө мындай бир мээге маалыматты кененирээк жөнөтүп коюш керек. Демек, бул текст жылкы тууралуу болот. Бул текст жылкы тууралуу болот. Демек, жылкынын ошол адамзаттын тарыхындагы ээлеген орду тууралуу болот окшойт дегенде эле бул абзац сизге түшүнүктүү болуп калат. Текст түшүнүктүү болуп калды десек болот. Демек, текст жылкы тууралуу болот. Кайсы гана доордун тарыхын карабайлы, жылкы баласы адам менен ар дайым эр шаркат жашагандыгын көрүүгө болот. Айрыкча көчмөн элдердин жашоосун жылкысыз элестетүүгө мүмкүн эмес деп жылкы тууралуу кетип атат. Жылкы тууралуу өзүбүз эмнелерди билебиз? Демек, бизге маалымат автоматтык түрдө мээбизден келип баштайт. Андан кийин бул абзацты окуп чыккандан кийинки абзацка жеткенде жылкы баласы таш дооруна чейинки мезгилде эле пайда болгондугу тууралуу маалыматтар бар дейт. Демек, бул ушул абзац жылкы баласынын качан пайда болгондугу тууралуу, тарыхы тууралуу маалымат берилиши мүмкүн деген ойду дароо өзүбүзгө алып коюшубуз керек болот. Жылкыны демек изилдешкен экен, бул кайсы доордо жаралганын айтат азыр деп коюшубуз керек. Андан кийин муну акырын окуп кете беребиз. Мындай өзүңөр байкасаңар, бир нече жыл мурун археологдор биздин заманга чейинки 47 жыл миң илгери жашаган аттын баш сөөгүн таап чыгышкан болот. Демек, бул жерде абдан бир изилдөөлөр болгон, 47 миң жыл мурда жылкы болгон экен деген түшүнүктөрдү бул жака сиңире бериш керек. Так, жылкы жөнүндө кетип атат. Текст экинчи абзацта жылкынын качан пайда болгону тууралуу, тарыхы тууралуу кетет. Үчүнчү абзацта болсо бүгүнкү күндө аттардын 350дөн ашуун тукуму бар дейт. Демек, бул абзац аттардын түрлөрү тууралуу, аттын канча түрү бар, алардын кандай тукумдары бар, ошолор тууралуу сөз болушу мүмкүн. Андан кийин жылкынын боюнун узундугу орто эсеп менен 150 сантиметр болот дейт. Байкасаңыздар, биз биринчи сапты окуганда эле, биринчи сүйлөмдү окуганда эле ошол абзац тууралуу бир ойлорго ээ болуп калып атабыз. Демек, бул абзацта жылкынын түзүлүшү тууралуу сөз болгондо да бою тууралуу айтып баштады. Ошол эле учурда мына анын узундугун айтып атат, салмагын айтып атат. Демек, жылкынын түзүлүшү тууралуу сөз болот. Андан кийинки абзацта жылкынын денесинде жалпы 205 сөөгүк бар дейт. Ошол эле түзүлүшүн улантып атат. Эми ичине кирди да, сырткы түзүлүшүнөн ички түзүлүшүнө кирип кетип атат. 205 сөөгүк бар дейт. Бул сөөгүктөрдү 700дөн ашуун булчун каптап турат деп. Демек, дагы эле ички түзүлүшү тууралуу улантылып атат. Жылкы тууралуу кызыктуу маалыматтар берилип атат. Буларды ойлонуп, ар бир абзацта ойлонуп окуй берсек эле, аягында жооп бергенге оңой болот. Дагы бир кызыктуу маалыматты айта кетсек, аттар 1,5 метр бийиктикке секире алышаарын билебиз дейт. Бул кошумча дагы бир кызыктуу маалымат болду. Аттар секирет экен, 1,5 метрге чейин секирет экен. Дароо элестеттик, жанагы бир конкурстарда ат менен секирип ойногондор бар го. Андан кийинки абзацта Флорида университетинин окумуштуулары 2002-жылы жылкынын дене түзүлүшүнө дыккат изилдөө жүргүзүшкөн дейт. Демек, жылкыга жүргүзүлгөн бир изилдөө тууралуу сөз болот.
ушундай изилдөөлөр сөз болгон жерде бул жерде сөзсүз далил же факты деген тексттин бир курамын түзүүчү каражаттар колдонулушу мүмкүн. Себеби мына 2002-жыл, анан 25 сантиметр деген сыяктуу лаборатория деген сөздөр булар ошол далилдерге ылайык келе турган сөздөр. Андан кийин 2010-жылы америкалык окумуштуулар жылкынын интеллектисин жана эс тутумун изилдешип, бир катар кызыктуу маалыматтарга ээ болушкан дейт. Бул жерде дагы бир изилдөө тууралуу сөз болот. Демек, мынол абзац менен мынол абзац ошол изилдөө, илимий изилдөөлөр тууралуу сөз болот экен. Андан кийин жылкынын көзү укмуштуудай керемет жаратылган дейт. Түшүнүктүү. Бул абзац түшүнүктүү. Демек, бул абзацта жылкынын көзү тууралуу сөз болот. Мындай деш керек. Менин көзүм кандай артыкчылыгы бар? Мен эмнелерди көрө алам? Мисалы, мен түнү көрбөйм. Балким жылкы түнү көрүшү мүмкүн. Мен мисалы 1,5 километрден нар жагын көрө албайм. Жылкы канча көрөт болду экен? Менин көзүмдүн размери ушул эле, Мен көзүм ооруп калса ачкы табынсам болот. Жылкыларда кандай болду экен? Дароо ойлонуп коюш керек. Андан кийин жылкы баласынын угуу жөндөмү дейт. Көздөн кийин кулакка өттү. Демек, бул жерде кулагы тууралуу сөз болот. Өзүбүздүн кулак менен салыштырсак болот. Андан кийин жылкыга таандык дагы бир өзгөчөлүк алардын ай туяктуу жаныбар түркүмүнө киргендиги дейт. Демек, бул жерде жылкынын туягы же ошол туягынын курамы түзүлүшү тууралуу сөз болушу мүмкүн. Андан кийин жылкы башка үй жаныбарларына караганда аз уктайт дейт. Жылкынын уйкусу тууралуу сөз болот экен. Өзүбүздүн уйку менен салыштырсак болот, же башка жаныбарлардын уйкусу менен салыштырсак болот. Андан кийинки абзац болсо, дүйнөдөгү эң таза кандуу асыл тукум жылкы арап аттары дейт. Эми мына изилдөөлөрдөн бери карай келип, бул жерде ошол арап аттары тууралуу бир абзац сөз болот экен. Анан акыркы абзацта болсо, эмне болду? Жылкы орточо эсеп менен 25-30 жыл жашайт. Анын жашын тишине карап билишет. Тарыхта эң узак жашаган ат катары 62 жыл жашаган англиялык Кары Билли аты белгилүү дейт. Ушундай бир үзүндү экен. Анан азыр убакыт деле өзү тар болгон үчүн мен мунун баардыгын окуп, кайра суроолоруна жооп берип мындай талкуулап бергенге убактым болбойт. Ошон үчүн текстти кайра сиздерге да жөнөтүп коеюн. Балким окуган чыгарсыздар, Нованын текст экен. Сиздер муну өзүңүздөр дагы бир талкуулап көрсөңүздөр болот. Анан ар бир окуган текстти ушундай кылып окуунун аракетин көрүшүңүздөр керек. Мындай деги эле китеп окуганда деле ошондо эң текстти көбүрөөк түшүнгөн болосуңар. Ошондо көбүрөөк суроолорго жооп берген болосуңар. Анан жалпы республикалык тестирлөөнүн ушул окуу түшүнүү бөлүмүнүн негизги мындай милдети бул эмне үчүн ушундай кылып берип атат? Бул жерде азыр мындай болуп калбадыбы? Адамдар уккан, көргөн маалыматтарын анализдебей калды да. Мындай эмне болуп атат дебейт да, ошону канчалык деңгээлде анализдейт, же бул мындай угуп коюп элечи, эми кечирип коюңуздар, мындай адамды жандыкка, жаныбарга салыштырганга болбойт бирок мисалы бир любой бир малды, жандыкты алып айтып кое бер эле, мындай сүйлөп атсаң түшүнбөйт да. Мисалы уйга бир нерсе деп айтсаң, ал угуп кетип калышы мүмкүн. Койго айтсаң, мындай угат, ал деле кулагы бар, бирок угуп туруп ал өзүнүн ишин кыла бериши мүмкүн дегендей. Адам деле ушул 11-класстын окуучусу, бүтүрүүчү ошол сыяктуу эле жашап атабы, же бул уккан, көргөн, окуган маалыматтардын анализ кылганды билеби? Эртең мындай чоң турмушка даярбы? Университет окуса бир илимпоз болуп чыгабы? Мамлекетке пайдасы тиеби дегендей бир максаттарды ичине камтыйт бул окуу түшүнүү тексти. Ошон үчүн ар бир окулган тексттен жакшы мындай бир тыянактарды чыгаргынын аракетин көрүшүбүз керек. Мисалы жанагы өткөндөгү биздин вебинарга жанагы Уаймодо иштеген Ларина келди, ал ушундай сонун сөздөрдү айтты, биз таасирлендик. Андан таасирленип, биз дагы да мындай чоңураак иштерди кылууну максат кылып калдык, көздөп калдык. Ошол эле сыяктуу бул жерде окулган тексттерден дагы бир тыянак чыгаруунун аракетин көрүшүбүз керек. Анан мен
өткөндө Instagramга бир пост чыгардым эле. Быйылкы тексттер силер эмнеге даяр болушуңар керек? Быйылкы окуу түшүнүү тексттеринде мүмкүн болушунча азыртадан коронавирус тууралуу макалаларды окуп койгула. Бул айырмасы жок, орусча болсо да, кыргызча болсо да маалыматтар таап. Коронавирус деген каяктан чыкты, эмне болуп чыкты, ушул тууралуу макалалар көп эле жарыяланды. Коронавирус тууралуу, COVID-19 вирусу тууралуу текст келип калса, эч таң калбагыла. Ушуга даяр болула. Экинчи, дүйнөлүк ачылыштардан, мисалы, жанагы эле SpaceX, Elon Musk'тын ракета учургандыгы тууралуу тексттер келип калса, буга эч таң калбагыла. Анан жанагы каягы эле босниялык эле бир кыз, 16 жашар кыз жанагы жаратылышты коргоо боюнча бир экологиялык бир иш-чараларды өткөрүп, өтө белгилүү болуп кетпедиби жана? Эмне эле? Атын таап азыр жөнөтүп коеюн, Instagramдан карап атын унутуп калдым. Ким эле? Лариса Тунберг эмеспи? Лариса, ошол Тунберг тууралуу текст келип калса, эч таң калбагыла. Себеби азыр сокус тармактардын баары эле интернет айдыңында, бул Тунбергди ээрчиген, мисалы азыр 3 миллиондой адам ошонун хэштеги менен постторду жарыялады деп атат да. Демек, бул мындай дүйнөнүн кызыгуусун жаратып аткан кыз, бул тууралуу тексттер келип калса, таң калбашыбыз керек. Ушуларга даярдыктуу болушубуз керек да. Анан келген ар бир тексти, анан окуу түшүнүү бөлүмүнүн тексттери негизинен илимий стилде, анан публистикалык стилде эле келет. Көркөм стилдеги тексттер буга чейин көп деле кездешелек. Бир канча жыл мурда бир Курманжан Датка тууралуу текст келген, сынган кылычтан үзүндү. Ал деле көп жыл болуп кетти. Андан бери көркөм стилде текст келе элек. Ошол, урматтуулар, мен айтайын деген сөзүм ушул. 40 минутта тынбай сүйлөп койдум окшойт. 1 минутадай убакыт калды, суроо берсеңер болот.